Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Турсунбек Акун, Кыргызстан мурдагы омбудсмени, азыр Борбор Азиядагы Адам укуктары боюнча конгресстин координатору. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Жакында Екатеринбургка барып, Свердлов областынын омбудсмени менен жолугуңуз. Андан кийин Москвага да барып, аякта дагы омбудсмендин аппараты менен жолугуп. Эмне себеп болду? Эмне үчүн Екатеринбургка бардыңыз? Туура. Сизге белгилүү болгондой, баары коомчулукка белгилүү болгондой, 20 январда ошо Россия Федерациясынын боюнча бир чоң резонанстуу окуя болду. Укук коргоо органдары рейд жүргүзүп, Россиянын территориясына рейд жүргүзүп, Санкт-Петербургда дагы, анан Екатеринбургда дагы ошо жүздөгөн, ондогон адамдарды камап, кармап, аларга ыдык көрсөтүп, күч колдонуп, анан аларды каздай кылып, кусиный шаг деген, каздай кылып бастырып, мажбурлап. Ошонун бардыгы анан соцсеттердин баарына чыгып кетти. Анан кыргыз коомчулугу да анын баарын көрдү да, ошо биздин балдардын ушундай абалга түшкөнүн. Анан биздин балдар жыргагандан аякта жүрүшкөн жок да. Бияктан жумуш болбой, завод фабрикаларыбыз мына эмараңдын янынан алып келатат, иштебей. Биякта бир жумуш орду болгондо анда эмесе болот эле. Анан аякта кыйналгандыктан барып атышат да туура. Анан ошон үчүн ушуларды уккан элдердин баардыгы, анан укук коргоочу катары мага дагы урматтуу Турсунбек мырза, укук коргоочу катары биздин мигранттарды ушинтип атса, анан сиз дагы бир ушул боюнча бир аракет кылбайсызбы барып дегенинен анан мен ким деди? Эми карапайым элдер, мени билгендер, укук коргоочулар, адамдар, коомчулуктун өкүлдөрү, биздин мигранттарыбыздын балдарыбыздын баары ошол жакта жүрүшөт. Аларды сабап атат, куугунтуктап атат, коргулап атат, касча бастырып атат. Аны ушуларга бир ушулардын укугун коргоп бир аракет кылып өкмөткө айтпайсызбы деп калышты. Анан мен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кат менен кайрылдым, атайын кат менен жазып. Акылбек Үсөнбекович, ушундай бир мен барып келейин, сиз дагы содействие көмөк көрсөтүңүз. Аяктан дагы диаспоралар эмелер тиги консулдуктар, элчиликтер жардам берсин деп анан ал кишиге кирип, анан министр Жээнбек Молдокановичке кирип, анан алар менен сүйлөшүп, алар макул, сиз барып келиңиз. Биз тияктан тостуруп алып жардам беребиз деп алар реакция кылып, айрыкча Акылбек Үсөнбекович дагы, Жээнбек Молдоканович да. Анан мен ошол атайын барып келдим да. Анан барып чын эле рахмат, өкмөттүн тапшырмасы бар экен, алар тозуп алышты. Консулдар. Консул Гүлнур Балтабаевна деген консулдун милдетин аткарып аткан экен, аябай тажрыйбалуу дипломат кызыбыз. Анан алар атайын ушу сиз айткан жанагы Свердлов облусунун 23 жылдан бери иштеп келаткан аябай легендарлуу акыйкатчысы бар, аякта омбудсмени бар. Мерзликова Татьяна Георгиевна деген. Ал киши баардыгы коркот андан, сыйлайт. 23 жылдан бери баардык президенттер менен иштешип келатат, премьерлер менен иштешип келатат. Губернатор аябай сыйлайт ал кишини, укук коргоо органдары ал кишиден сезип турат. Анан мен Мерзликовага кирейин дедим. Анан ага чейин биз ошо эмеде болдук, тиги консулдукта жана 3 бала, ошо каздай баскан 3 баланы алып келип коюптур мага жолугуштурганга. Бирок видеодо көп го. Көп, бирок алардын баардыгы жок, аякта көп, бирок алардын баардыгы тажик менен өзбектер да. А биздики кыргыздар 3 эле экен да. Ошо 3-өнүн бирөө жумуштап келе албай калды, 2 анын атынан да бир жигит келди. 3 келди катышкандар. Анан мен алар менен жолугуп, кандай болду эле? Силердин документтериңер туура эмес болуп калдыбы? Силер эмне үчүн ушундай кылды? Же дайыма эле текшерилип ушинтип эле силерди мажбурлай береби десек, жок, мындай болчу эмес. Текшерчү, бирок биз ушундай абалга туш келип калдык дейт. Биздин документтерибиздин баары орунда дейт. Документтердин баары туура дейт. Бирок укук коргоо органдары дейт, кыйкырып эле дейт, беттерине маскаларды кийип алып кирип эле, анан кыйкырып аблабагылар кармай башташты дейт. Каяка кирген? Алар бир эменин ичинде иштейт экен да, стройканын ичинде. Анан жүктөп иштеп атса, анан ошо кезде анан эле өзбектин балдары бар эле, тажиктин, өзбектин балдары качты дейт, 2-үчөө. Качып жөнөдү, корккондон дейт. Алардан укук коргоо органынан качып жөнөдү. Мүмкүн документтери туура эмес, ошон үчүн качкан. Балким ошонткендир, ошонткендир. Анан аларды барып кууп жетип кармап, анан сабай башташты дейт. Сабап алып келип, анан аларды күчтөп отургузуп, анан баарыбызды отурула дейт. Анан отурбай койгондо бутка тээп отургузуп, анан айласынан отурдук дейт. Анан отуруп, анан ары касча бастырды дейт. Бирок мындайга барбайт эле дейт. Эгер өзбек жерге бастырган, ары бери бастырып, буттарыбыз эметип калды дейт. Бир узун, бир 100 метрге бияка, 100 метрге бияка ушинтип.
кыйнады дейт да, баягы. Бирок айласынан баштык дейт. Бирок ошонун бардыгына дейт, жанагы качып койгон башка улуттун өкүлдөрү ошолор күнөөлүү болуп калды. Эгер алар качпаганда андай кылмак эмес дейт. Анан бирок биздин документтерди көрсөттү дейт. Анан жаныбызда эле документ бар болчу дейт, баягы иштеген жерибизде бар. Анан барып көргөзсө сразу кое берди дейт, үчөөбүздөн кое берди. Биз отурган жокпуз дейт. Анан жана документтер жоктордун баарын алып кетти дейт. Анан кээсин депортация кылып ийгенби, кээсин эметти, баягы мыйзамдын чегинде иш кылды дейт. Бизди бирок жанагынтип башынан келип жанагыдай аблава кылбай эле текшерсе болот эле да документтерди. Анан мен ошол жөнүндө анан кийин биз анан Татьяна Георгиевна кабыл алды. Рахмат, ал киши Мерзликова деген ушул өзүнүн аппараты менен 10 чакты кишиси менен келип анан биздин консул барды, вице консул барды, биздин диаспоранын өкүлдөрү дагы барып, кыскасы биз дагы бардык делегация, алар да кабыл алды. Анан ошондон мен Татьяна Георгиевнага айттым да, ал киши билди, телефондон ага чейин сүйлөшкөнмүн. Мен ушинтип силер касча бастырып биздин балдардын укугун төлөп аткан экенсиңер, Татьяна, мен ошон үчүн баратам эми. Ошону сиз бир чара көрбөсөңүз болбойт деп телефондон айткам мына кишиге бияктан эле. Анан Турсунбек Акунович, мен билдим сиздин эмнеге келгениңизди. Биз өзү туура эмес кылды, укук коргоо органдарыбыз ашы чаап кетти. Сиз туура түшүңүз, кечирим сурайбыз. Бу да туура эмес иш. Ал адам укугун тебелегендик болуп эсептелет. Мен кыргыздарды колдоп келатам, өзбектерди да коргойм дайыма. Борбордук Азиядагы мигранттардын укугун коргоп, мен өзүм кайра ошо укук коргоо органдары мени жаман көрүшөт. Бийликтин өкүлдөрү да жаман көрөт, сен ушуларга дайыма жан тартасың деп. Бирок алардын кылганы бул кызмат абалынан пайдалангандык туура эмес, адам укугун тебелегендик. Ошон үчүн биз тиешелүү органдардын баарына жаздык. МВДга, прокуратурага, башка ошолордун жообун алып, ошолорду бир тиешелүү жазасын алсын деп аракеттерди көрүп атабыз. Бирок бул туура эмес. Бирок кээ бирлер дагы байкаш керек. Борбордук Азиядан сиз Борбордук Азияда конгресстин атынан келип аткандан кийин, ошо Борбордук Азиядан келген кыргыздар жөнүндө айтпайм дейт. Кыргыздардын көбүнүн документтери туура дейт. Анан башка улуттун өкүлдөрү алар документтерин 1 айдын ичинде тууралаш керек дейт. 1 айдын ичинде 4 документ бар дейт. Ошол жанагы ошо жашагандыгы жөнүндө справка керек экен. Бир жерде учету бар да, учет алып, пропискасы бар деген. Экинчиси болсо ишеним, эмгек келишими түшүш керек. Үчүнчүсү болсо отпечатка пальцев, бармагынын эмесин, мөөрүн. Анан төртүнчүсү болсо ден соолугу жөнүндө справка. Мына ушу 4 документти тууралап койсо, анан баягы миграция боюнча атайын колуна кагаз берилет. Жашоо ошол Россиянын территориясында жашап жүрүүгө укуктуу деген атайын кагаз берилет дейт да, миграционный. Эң татаалы жанагы прописка бар. Прописка жана анан ошол биздин мигранттардын бир эле проблемасы ошо жана прописка маселеси оор да. Анткени бирөөнүн квартирасына кириш үчүн ага прописка кылыш керек экен. Уруксат бериш керек. Анан алар ойлойт экен, биздин үйүмдү ээлеп алабы, прописка турса эмне болот деп, анан оңой менен ушуну бир мамлекеттик деңгээлде чечиш керек да. Биздин кыргыз мамлекети, орус мамлекети менен сүйлөшүп, мына ушул маселеси бир топ биздин барган мигранттардын бир топ эмесин алат экен да. Консулдуктар балким бир кепилдик кат берип, биз кепил болобуз, силердин үйгө эч кандай эмеси зыяны тийбейт, кийин дагы убактылуу иштегенче жашайт деген сыяктуу бир нерсе. Бул бир вариант да, Нарын мырза, жакшы айттыңыз. Бул да бир вариант. Андан тышкары биздин өкмөт тарабынан да атайын бир чечимдер кабыл алынса, алардын пропискасы жок эле, убактылуу баягы эметилген деп турганда өкмөт дагы кепилдик алып бияктан, же болбосо консулдукка тапшырып ошол ишти, же болбосо элчиликке тапшырып, кыскасы бир эки мамлекет ушул маселесин сүйлөшүш керек да. Анан көрүнгөн эле бизден барган мигранттар көрүнгөн орустардын үйлөрүндө жалдырап жүрүшөт да. Мени бир отургузуп коюңузчу, справка берип коюңузчу, мени прописка кылып коюңузчу, ушул жакта жашап атат деп айтып коюңузчу, документ берип коюңузчу деп эле жүрөт да. Бул аябай чоң көйгөйлүү маселе экен да. Мына ушуну Татьяна Георгиевна айтты да. Айрыкча өзбек улутундагылар, тажик улутундагылар бизге келгендер документтин тууралап албайт дейт. Анан биздин укук коргоо органдары ошону билип алышып, анан аблава кылып текшерип атат дейт. Анан бирок жанагынтип аша чаап кеткен учурлар болуп кетип атат. Аны туура түшүнүп деп кечирим сурап туура түшүндү. Анан биздин ошо консулубуз, ошо Гүлнара Балтабаевна да аябай катуу замечанияларды кылды. Ал киши да 4 жолу атайын протест реакция жазыптыр. Жанагыдан кийин. Жок, ошондон кийин. 20 январдан кийин, ошондон кийин мен барганча эле ал киши уже биздин консулдар катуу иштеп атышыптыр. Вице консул Алмаз деген жигит бар экен. Ал киши дагы бизди тосуп алып, анан аябай түшүндүрүп, мисалы жана 3 бала менен жолугушуп атканда эле баарын айтып атты Гүлнур. Мына бул жерден азыр иштеп атасыңар, бирок Кыргызстанда эмгек орундары чечилип атат, жумушчу орундары пайда болуп атат. Азыр мына заводдор иштеп атат, кээ бир трикотажный объединениялерге жумуш керек болуп атат. Биякта кыйналып жүргөнүңөрдөн көрө кара Кыргызстанга баргыла.
бул жерде акчаны алган аяктан деле азыр анча мынча азыраак, бирок үйүңөрдө болосуңар, ата энеңердин кашыңарда, балдарыңар кашында. Кыскасы алардын биздин консулдуктун бир саясаты аякта иштеп аткан балдарды азыр Кыргызстанда кичине турмуш абалы начарлап, жогорулап, жумуш орунда түзүлүп, кээ бир фирмалар иштеп, жумуш орундар пайда болуп, объекттер салынып, мына азыр биздин стадиондо салынган ушинтип атканын алар дагы консулдуктар билип, аякта иштеп аткан балдар акырындап бияка жиберип атыптыр, ондоп. Бул да жакшы көрүнүш да. Ушинтип менин көзүмчө айтып атышты. Мен аябай ыраазы болдум да. Анан Татьяна Георгиевна айтты, бизде только документтерди тууралап койгула, башкасын биз колдоп беребиз. Документтер туура эмес болсо биз ишке кыла албайбыз. Укук коргондор камайт, биз ишке кыла албайбыз. Эгер документтер туура болсо, жанагындай аша чапкан жерлерин биз анда ордуна коебуз деп, аябай 2 сааттан ашкан катуу жолугушуу болду. Анан биздин консулдуктар дагы, вице консул дагы, биздин элчилик да катуу аракеттер, алардын авторитеттери бар экен. Анан кыргыздарга деген Нарынаев бир башкача сезим бар да бизде. Биринчиден кыргыздар мындай сабаттуу экен, анан орус тилин жакшы билишет экен да. Анан мыйзамдарды мындай эме билбегендер да толтура, бирок эме көбүнчөсү азыр бир айдын ичинде баягы жана мен айткан 4 документ даярдаш керек экен. Биздики бул 15-20 күнгө жеткирбей эле даярдап атыптыр. Бирок араларында дагы 31-күндөн баштап анан даярдагандар бар экен да. Анан алардын бир тобу 30 күндүн ичинде даярдап битиш керек экен. А кээси 1 айлап 2 айлап жүрө берет экен, баягы карабай баягы. Анан алардын кээ бирөө депортация болуп кетип атат. Уже биз Татьяна Георгиевна айтат, биз уже Гүлнур Балтабаевна да айтты, биз аны уже кармай албайбыз, потому что мыйзам бузгандан кийин консулдук кийлигише албайбыз дейт. Ошон үчүн мен ушу сиздин мына эфириңизден пайдаланып, 7-каналда мына азыр улам кадыр баркы өсүп, мына элдин баары көргөн канал болуп атат. Анан ушул миграция бара тургандар болсо, биринчиден Россия Федерациясынын мыйзамын билип алса, анан орус тилин, эми биздин балдар жакшы эле, орус тилин билбеген, айылдан келгенде орус тилин билип алыңыздар. Анан аяктан бияктан окуш керек. Орус тилин үйрөнүп, анан мыйзамын билип, анан МИДке кайрылып, биздин МИДке кайрылып, андан тышкары анан жанагы кээ бир сомнительный фирмалар бар экен. Ошо бияктан жиберет экен атайын. Биздин фирма мен иштейбиз, Россияга алып барабыз, Европага алып барабыз, жумуш менен камсыздабыз. Жанагы күмөндүү фирмалар. Ошолор укганда байкап келишим түзүш керек экен. Анан барып алат, акчасын алат, алып барат, эч жумуш жок, кетип калышат алар. Ошондойлорду байкаш керек экен. Кыскасы мына эме да, мындай алдамчылар менен аябай ушундай. Анан эң биринчи бизде көйгөй, Россиядагы көйгөй, мына мен билип келдим. Жанагы наркотик экен да. Наркотиктерди бул эмени баштык тияка жеткирип койчу деген бар экен. Анан курьер алдап анан чоң акча төлөп беребиз дейт экен. Анан бүт жарыялар чыгат экен гезиттерге, чоң акча менен. Ал көрсө ошо наркотик экен. Анан ошого алданып, баягы акчалап калабыз. Айлыгы жакшы экен деп анан алданып, анан көбү ошондон отурушат дейт азыр. Кармалып калып атат дейт. Анан наркотик менен кармалгандан кийин элчилик дештикке жардам бере албайт, консул да жардам бере албайт. Россиянын омбудсмени тем более жардам бере албайт. Анан биз дагы жардам бере албайбыз. Ошон үчүн бул жерде мына канчалаган миңдеген адамдар угуп атсаңыздар, ушул балдарды жиберерде байкаш керек экен. Анан жанагы чыккан жарыяларда чоң акча төлөп беребиз деген артында бир собака заратат, орусча айтканда. Бул байкаш керек экен. Ушул биздин балдардын баары ошо наркотиктен отургандар азыр не только кыргыздар, көбүнчө өзбек улутундагылар, тажик улутундагылар, баягы мигранттар көп отуруп атат дейт. Бири-бирине алдашып отурат да, баягы ортодон бири-бирине бере калып. Наркотиктин аркасында отургандар бар экен. Ушул чоң проблемалар экен да. Байкабастан, билбестен курьер болуп калып атат. Бирок наркотик бар экенин билбейт ал. Ушуну жеткирип бер дейт, жеткирип барып өтөт да. Ошон үчүн мына ушундай. Бирок деген мен айтайын дегеним, ошол консулдукта азыр эми Москвага чейинкисине сөз кыла элекпиз. Мына ошол Екатеринбургда бардык. Мына вице консул Алмаз бүт көргөзүп берди. Ошол жерде жана бизде центр обслуживания населения деген бар го, ошол калкты тейлөө борбору. Калкты тейлөө борбору эмеде да бар экен да, консулдукта да бар экен. Ошол жерден эле паспортту заказ берсе болот экен, күбөлүк алса болот экен. Ошол консулдукта эле атайын комната жасап коюптур. Биякта эшик терезелери бар экен. Ошол жерден мурда ошол консулдуктун эле болгон ал жерде 35 миң 40 миң киши иштейт экен, бар экен. Биздин Кыргызстандан баргандар 35 миң 40 миң. Бул расмий. Ал эми расмий эмес, 45-60 миңге чейин экен. Анан ошону тейлеген көп болсо 4-5 киши экен. Мындай консул бар экен, вице консул бар экен, анан работниктер менен 5-6 киши. Анан баягы водитель, тияк биягы менен 10 чакты киши. Ошо 10 чакты киши кантип барып жетишет? Ошон үчүн бияктан бара турган мигранттар, мекендештер баруудан мурун өзүнүн баягы мыйзамын сактап барыш керек да.
аткарып бирок мен алардын эме күнөөлөбөйм, анткени бирок жыргагандан алар барып аткан жок. Биякта жумуш орду менен камсыз болсо, баардыгы жакшы болсо, анда болот эле. Анан алар байкуш дегенде там алабыз, туурабы, машина алабыз. Анан эң негизгиси азыр проблема, мен барып келдим. Баардыгы эле кредит алып алышкан, процент төлөшкөн, алданган, банктарга үйүн алдыра турган болуп, анан көбүнчө эле кредит менен баргандар да бар экен. Мына кредиттен бизден Бишкектен алат, чоң проценттер менен. Мына ушу дагы чоң көйгөй экен. Ошон үчүн биз кредит алуудан мурун ойлонушубуз керек да. Төлөй алабызбы же төлөй албайбыз деп. Мына ушул барганан байкуштар анан күнү түнү ошол жакта иштеп жүрүшөт да. Ошон үчүн бияктан дагы банктар дагы бир топ эметкен да, мындай азапка салган. Ошон үчүн биз баруудан мурун баардык убакта бизге консул жардам берет, посол жардам берет, мамлекет жардам берет дебейбиз. Мамлекет жардам берет, бирок өзүнүн мыйзамдын чегинде гана жардам бере алат. Анан жөнөкөй эле мыйзамсыз ишке мамлекет, өкмөт кирише алган бул туура эмес деп ойлойм. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул анан кийинки уже аны Москвада болдук да. Анан Москвага бардым. Москвада дагы Москалькова Татьяна Николаевна деген Москванын омбудсмени бар, уполномоченный по праву. Россиянын туура айтасыз. Ал 5 жылга шайланат. Ал киши уже 6 жылдан бери иштеп аткан экен, аябай чоң, мурдабай өзүңүз айткан органда иштеген. Анан ал киши Госдумага кетип калып, анан анын орун басарлары аппарат жетекчиси кабыл алды. Владимир Владимирович деген киши экен. Анан 10 чакты киши кабыл алып, анан аларга да ушул теманы койдум, адам укугу маселесин койдум. Мына анан мени билди, что мен Борбордук Азияда адам укуктары боюнча конгресстин координатору экенин, жалгыз эле Кыргызстан эле эмес, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын атынан келгенимди билди. Анан алар менен да ушул маселени айтсак, алар айтты, конечно, биздин укук коргоо органдары туура эмес иштерди жасап коет. Жанагындай Гусини шак кылганы кастар бул туура эмес. Биз дагы бүт тиешелүү каттар жазып атабыз. Биз Кыргызстан менен мамилебиз жакшы, ОДКга киребиз, ШОСко киребиз. Биз ушу ЯЭПке киребиз, СНГга киребиз. Ошон үчүн биз силер менен мамилебиз жакшы, тем более кыргыздар менен мамилебиз жакшы дейт. Анан мага нарына бир нерсе айтышты, баягы Борбордук Азиядан барганым катары. Сиз өзбек туугандарыңызга дейт, тажиктерге айтып коюңуз дейт. Алар бияка балдарын, жана мектеп жашында балдарды алып келүүдөн мурун мигранттар дейт. Кичине ойлонуш керек дейт. Алардан келген азыр окуп аткан балдар дейт. Биринчиден дейт, бир бандитский группа түшүп атат дейт мектептерде. Мындай топ жаш эле балдар, жаш балдар, 5-6, 3-4 топ анткени көп экен да. Бир класста ошол мисалы тажиктер көп, көбүнчө. Анан топ түшүп, анан орус балдарды анан сабайт экен. Анан бул бир дейт, биригип алышат дейт, анан сабап атат дейт. Орус балдар асырак экен класста. Ансас келген. Кайсы региондо? Москва шаарында. Москва өзүндө. Именно Москва жөнүндө сөз жүрүп атат. Ансас келгенсип, ошо Тажикстандан, Өзбекстандан келген туугандарыңыз дейт, сиздин Борбордук Азиядан келсеңиз дейт. Алар сабак билбейт дейт. Орусча эчтеке билбейт дейт. Анан сабакты да билбейт. Балдар даярданбай эле келип алган, ата-энеси келип алган. Сабак билбейт. Анан биздин мугалимдер ошолорду окутам деп атып, орустарга, биздин өзүбүздүн балдарга көңүл бөлбөй калып атат. Ал эми сизди көрүп айткандык эмес дейт, просто Кыргызстандан келген балдар дейт, баары орусча билишет дейт, сабакты билишет дейт, жакшы билишет дейт. Анан жана группа болуп, мушташпайт дейт. Группа болушпайт дейт. Кыргызстандан келген балдар татынакай биздин балдар менен эриш арка окуп атышат дейт. Анан ушуну сиз өзбек туугандарыңызга, тажиктерге айтыңыз дейт. Мен ошол жерден кичине сыймыктануу сезим пайда болду да. Биздин мигранттар барууда кичине мындай сабаттуулук менен аракет кылып аткан экенбиз. Муну да биз кичине билип коюшубуз керек да, мындай биздин балдар дагы мындай кандайдыр деңгээлде орус тилин билгендик да бизге көп мындай. Анан биздин балдар да кичине мындай барганда балдарын даярдап барат экен да мектепкечи, мындай мектеп жашына алып барганда. Деп ушуну айтты. Ушинтип айтканда мен мындай чоң жаңылык катары эметтим. Анан мен азыр эми омбудсмени Россиянын, Өзбекстандын, Тажикстандын укук коргоочуларына, акыйкатчыларына айтайын деп атам. Мына алар менен да байланышып атам. Айтып, силер да байкагыла, балдарды даярдап жибергиле. Барыңар барып алып топ түзүп анан орустарды сабап атса бул кандай болот эми? Биз эми уят болбойбуз. Борбордук Азиядан атыбыз бар да деп аны айттырып атам да азыр. Алар менен да жолугушуу болот, Кудай буйрса. Канча кыргыз бар Екатеринбург, Свердловск облусунда? Бардыгы эми азыр эми 700 миңден ашуун деп атат. 700 миңдин айланасында деп атат. Жалпы Россия 700 миңден кем эмес деп атат. Москвада? Москванын өзүндө көбүнчөсү ушу Москванын өзүндө экен да, көбүнчөсү эле. Эмеде Свердлов облусунда? Свердлов облусунда 35 миң 40 миң. Жана айткандай да. Анан эми жалпы бир 60 миңге чукулат экен. 60тан ашык. Бирок Россия боюнча 700 миңден айланасы. Мен такта расмий ушундай, бирок антип миллионго барат го. Бирок расмий ушу 700 миңдин айланасы дейт. Эң көп эле Москвада дейт. Көп эле Москвада дейт ошону.
кыскасы ушундай. Анан кийин дагы Нарын мырза, мен сүйүнгөнүм, анан Манас деген биздин консул бар экен, Манас деген жигит. Каякта? Россия, Москва шаарында. Москвада консул. Тиги мен Алмаз деген жигит Екатеринбургдун консулу экен. Деме тиги Гүлнара Балтабаевна. Тиги ким болсо эменин консул экен, тиги эменин Москва шаарынын Манасбек. Анан келип Москва шаарынын элчилигине кирип, анан консулдукка кирдим. Анткени мен көп жылдан бери каттайм да. Кирсем, ошол жерде бир 200-300 адам 10 жылдан бери 20 жылдан каттап жүрөм, дайыма очередте, мындай кезекте турат. Паспорт алганга, тиги алганга, бул алганга, эптеп бир документ справка алганга турчу да, көп жылдан. Бул жолу барса бүт татынакай кылып үстүн жасап коюптур. Кырыт кылган, 200 орунду 100 орундан аштык. Жылуу барды. Эмдени жапкан? Баягы консулдуктун коросун бүт эл баягы көчөдө турчу да. Жаанда Ардынкадагыбы? Баш Ардынкада 59, 63-тө. Ошонун ичинде баягы орун бар экен, ошонун баарын үстүн жаап, жылуу кылып, анан ал сон, жанагы калкты чөйлө борбору, ал жерден паспорт алса болот экен, күбөлүктү алса болот экен, нике кагасын алса болот экен. Мына мисалы жанагы баягы жаман айтпай жакшы өлгөндүгү тууралуу мисал маселени сразу эмес боюнча. Андан тышкары ошол жерде граждандыкты алса болот экен, мисалы бүт Бишкекке келбей эле, мурда бүт бир кагаздын баарын Бишкекке келчү экен. Ал бүт ошол жерден алат экен бардыгын. Анан же болбосо Бишкекте бүтүп турган болсо 1 айдын ичинде барып калат экен. Документти ошол жака тапшырат экен, Бишкектен бүтүрүп анан алып барат экен да, тапшырып беришет. Ошон үчүн бардыгы анан ошолорду менен видеого тарттырып алдым атайын. Консулдукту айтып, видеого тарттырып, анан ошол жерде кезекте турган адамдар менен да жолугуштум да. Сем азыр эми өкмөт жакшы, мына элчилик аябай жакшы иштеп атат дейт. Анын үстүнө Гүлнара Самат айымдагы аябай көзөмөлдү катуу коет экен. Консулдугу дагы, элчилик дагы бүт бардыгы. Ошол жана тейлеп аткан Манас бүт көргөзүп чыкты мага. Ал жерде иштеген ар бир жана кабыл алып аткан, мисал паспорт боюнча, күбөлүк боюнча, нике кагаздары боюнча, бүт документтери боюнча бүт бир 10 чакты киши кабыл алат, ошонун ар бири менен кирип учурашып чыктым. Анан отурган кезекте турган адамдарды кандай кабыл алып атсам, жакшы дейт. Эч мурда турчу элек дейт. Карда, жаанда, көчөдө турчубуз. Азыр бир 10 чакты, 10дон ашуун бир терезелер бар. Кезек жок. Татынакай барат. Атайын күйүп турат, баягы самолеттогудай элечи, эме банктагыдай эле. Очеред күйүп турат, очеред менен баягы баланчы очеред, 3-үчү очеред кир дейт экен, кирет экен. Санариптештирүү, цифровизация, санариптештирүү бүт бардыгы барып калыптыр. Бул жакшы, мен аябай сүйүнүп келдим да. Мына канча жылдан бери кылынбай жүрдү эле. Азыр уже кылынып, жазалып. Бул эми быйыл эле башталган жок, муну баштап аракет. Ага чейин МВДнын зданиясын салган ошол жерде. Ошо МВД да ошол жерде экен. Кабинети бар экен, 3-4 киши иштейт экен МВД. Элчиликтин ичинде. Ичинде МВДнын өкүлү. Анан алар ошол жерден жана мыйзам бузгандардын баарын бүт ошол жерден кармайт экен. Анан көчөдө турчу мурда. Ошол Большая Ардынканын маңдайында бир комната алып алчу, анан паспорт жасап беребиз деп элдердин акча алып, жана жуликтер. Билесиңер, кыргыздар. Алдамчы. Алардын баары жоголгон азыр. Азыр анан аркы Большая Ардынканын метродон чыкканда да кыргыздар турчу. Добрынинская. Давай паспорт жасап беребиз, силерге документ жасап беребиз деп акчасын алып. Анын баары жоголгон азыр. Только ошо бүт мыйзамдуу да. Мына ушундай болсо, адам сүйүнөт экен да, мындай. Элчилик иштеп атса, консулдук иштеп атса, адамдар жакшы тейленип атса, анан эмне үчүн сындайбыз анан? Жакшы нерсени жакшы деп айтыш керек. Болгонду. Жакшы да, мындай сүйүнүп каласың да. Ошо бирок жанагы мен анан Екатеринбургке кичине кайрылып келсем, айтпай кеттирим. Жанагы диаспоранын өкүлдөрү менен жолугуштум да. Ал жерде 20 жыл, 30 жыл жашаган кыргыз акелер, байкелерибиз бар экен. Менен улуулары бар экен, менен кичүүлөрү. Анан алар буттан туруп калышыптыр. Үйлөрү бар, машиналери бар, балдардын баары жайгашкан. Анан алардын арасында миллиардерлер да бар экен. Мындай миллионерлер деп коеюн, эми чоң акчалары барлар да бар экен. Анан алар айтат, биз эмеге баралы, Кыргызстанга баралы дедик эле дейт. Эми мен менен жолуккандардын арасында өтө байлар келбептир, бирок өтө байларыбыз бар дейт, билебиз дейт. Аларды эми Кыргызстанга барбайсыңбы, акча салбайсың десек, Кыргызстан бизнесмендерди кармап атпайбы дейт. Улам эле кармап, камап, анан кайра чыгарып атат, ошондон чочулап атышыптыр да. 1-июлга чейин эме болбоду, жана мунапыс. Келип акчасын баарын көрсөтүп, легалдаштыруушу мүмкүн. Эми ошондой. Анан мен айттым, эми ал боюнча чочубаңыздар, эми күнөөлөр камалып атат, күнөөсү эместер чыгарылып атат.
анан жана акчасын төп берип атышат. Ал боюнча дагы өкмөт дагы баардыгы ойлогой эмес, кемчиликтер толтура. Бирок кандайдыр бир деңгээлде баягы мурдага караганда кандайдыр бир коррупцияга каршы бир топ күрөштө жүрүп аткан ачык айтыш керек. Жолдор салынып атат. Жолдор салынып атат. Бирок жанагындай улам эле ким акча төлөсө эле кайра чыгарып ийгенде туура эмес экен. Отурдубу? Эгер акча төлөй турган болсо, 20 жыл кесиле турган болсо, 5 жылын мылдыйлатып кой, 15 жыл кесилиш керек отурушка. Жеңилдик берилсин, төгүп берген. Анан силерде салгыла, баргыла эми өмүр бою жүрө бересиңерби? Бирөөнүн 90 апасы ооруптыр. Апам келсин деп ыйлап атат. Эми барбайсың мында. Эми барыңыз да, жүрө бересиз өмүр бою биякта. Десем мен деле барайын дедим, жанагындай болот. Эми онда келиңиз деп, анан ошол чакырып да келдик. Эгерде баары мыйзамдуу болсо эмнеден коркот? Эгер чочулап атат да, баары чочулап атат, акчалар бар. Ошон үчүн биз дагы бияктан жанагы бизнесмендерди кармап антип минткенде да биз кичине чочулатпашыбыз керек экен. Не только кыргыздар эмес. Башка улуттун өкүлдөрү да, башка инвесторлор да чочулайт экен деп көрсөм. Четке барып билип атпаймбы. Значит, жана канчалык камаса ошончолук чочулайт экен. Аны да байкашат. Анан экинчи дагы биздин жана саясат жактан да камалып атпайбы, биздин бир тобу камалып жатпайбы, көрүп атасыз. Кемпир абат анамна. Ошолордон дагы кээ бирөө айтышты, ошо туура эмес, ошону да байкагыла. Эми азыркы бийлик жөнүндө бирок жакшы, мурда мен барганда, мурдагы бийликтер жөнүндө көп мындай сындар көп айтылчу да. Ким тарабынан? Ошол диаспоралар тарабынан жана сындар айтылчу, анан президенттер жөнүндө дагы сөздөрүн айтчу, туура эмес. Көбүнчө сындачу, бийлик иштеп атат деп баягы өзүнчө эметчү. Азыр көбүнчө отурган аксакалдар менен сүйлөшкөндөр көбүнчө азыркы бийликти, президент баштап турган бийликти колдогондугун билдирип атышат да. Анткени жолдор жасалып атат, социалдык объекттер курулуп атат, көп иштер жасалып атат деп айтып атышат алар. Биз күнүгө окуп атабыз дейт. Өзүбүз биякта болгон жүрөгүбүздүн баардыгы, эмебиздин баары, көңүлүбүздүн баары Кыргызстанда. Кыргызстан жакшы болуп кетсе, бирок көп иштер жасалып аткан деп президентке деген, бийликке деген колдоо көп экен. Аяктан сезип келдим да, мындай бар экен. Бирок ошону менен бирге эле алар да айтышты, бирок жанагындай куугунтук кылып, жанагындай камап, самап, анан да элегишип, анын кереги жок эле. Ошентип эле койсо болот эле. Башка иштери жакшы деген да мына ойлорун айтып кетишти да. Мындай араларынан бар экен адамдар. Айтышты, эмне кылат, тигини камап, муну камап, андан көрө чыгарып койбой деген пикирлерин айтышты. Соттор болуп атат азыр. Эми соттор жүрүп атат. Анан жана соттун жана жабык өтүп аткандыгы боюнча да билсек болот эле дейт. Ачык өтсө эмне болот эле. Анда биз көрөт, кимиси күнөөлүү, камалгандар күнөөлүү, же камагандар күнөөлүү, биз билишибиз керек эле да. Азыр эми жабык болгондо кантип билебиз деп айтып атат да. Ушундай. Жабык болгону маалымат жок, чектелген. Ооба. Бирок негизинен мен эметкеним, бир чет сүйүнгөнүм, бир чети мындай эметтим, таң калып. Ошо бийликке деген колдоо чоң өсүп атыптыр. Жана тейлөө жакында дагы жана эл аралык институт жүргүзбөдү, Американын изилдөө. Республикалык институт. Институт жүргүзбөдү, жана консалтинг компанияга акча төлөп берип анан ошонун көзөмөлүндө. Ошолор дагы бир 3% өстүп атпайбы? Ошолор деле туура. 3төн көп го. Анан бир топ эле. Анан бирок эки проблеманы айтып кетти. Бирөө жумушсуздук, экинчиси кымбатчылык деп. Туура эле ошо, мен ойлойм. Эми бүт дүйнөдө болот. Бирок биз ошол Международный институт 4 жыл мурун Келечекке жол уюмунун атынан катуу сындаган элек. Туура эмес чыгарчу да. Анан коомчулук мына кайдыгер болушубуз керек экен арымызда. Биз катуу сындагандан кийин азыр мына бул жолкусун менимче туура чыгарды деп ойлойм да. Мен коомчулук айтып турушубуз керек экен, эл аралык уюмдарга дагычы. Ооба. Бизки убактыбыз бүтүп калды. Абдан кыска бир жарым мүнөт, 1 мүнөт эгерде жыйынтыктоочу бир нерсе айтайын десеңиз. Эми айтайын дегеним, мына өкмөт ушундай биз менен кызматташыш керек да. Мына коомдук ишмерлер менен, укук коргоочу, мен эми көз каранды эмес адаммын, ак үйдө иштебейм. Бирок өкмөт иштебейм, бирок менин ошо барып келүүмө кандайдыр бир мындай көмөк көрсөтүп, элчиликтерди тостуруп, жардам көмөк көрсөтүп, башка кылып, жана адамдарды чогултуп берип, кызматташканына мен ыраазымын. Азыркы бийлик кандайдыр бир деңгээлде татынакай иштесе болот экен, азыркы бийлик менен. Бир кандайдыр бир ошон үчүн мындан кийин ушундай кызматташуу, граждандык коом менен азыркы бийлик кызматташуусу дайыма болуп турса, пайдалуу гана болот. Эки жакка тең пайдалуу деп ойлойм. Убактыбыз бүтүп калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Турсунбек Акун болду, мурдагы омбудсмен жана азыр Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору. Сизге рахмат сизге. Саламат болуңуздар.